Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналының катталуучулары жана спорт күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктарды жаңыртабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып, спортчуларыбызды колдоп коюңуздар. Грек-Рим күрөш боюнча азыркы дүйнө жана Азиянын чемпиону Жоламан Шаршенбековдун алдыдагы Азия чемпионатындагы атаандаштары белгилүү болду. Анын 60 кг салмагында жалпы 11 спортчу катталган. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Мелдеш эске салсак, Казакстандын Астана шаарында өтөт. Дүйнөлүк рейтингде 1-чи орунда турган жана 2022 жылдын эң мыкты балбаны деп табылган Жоламан Шаршенбековдун эң негизги гана атаандаштарын карайбыз. Биринчи эле ирандык Мехди Мохсен Неджатты белгилесек болот. Кызыгы, былтыркы Азия чемпионатынын финалында Жоламан дал ушул балбан менен финалда күрөшүп, упай боюнча алдыда келе жатып, беттеш аягына чыкпай Шаршенбековдун жеңиши менен аяктаган. Ирандык спортчу бул жол менен кабыргасынан алган жаракатынан улам андан ары уланта албай калган. Өз кезегинде Жоламан Азиядагы 1-чи алтынын алган эле. Бул ирандык спортчу менен былтыр Бакуда өткөн дүйнө кубогунда Нурмухаммед Абдуллаев да күрөшүп, 5-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми мелдештин жыйынтыгында Мохсен Неджат Иран курамасы менен бирге дүйнө кубогун жеңип алган. Жоламан бул спортчуну жеңген. Азыр жолукса, буйруса кайра эле ошол жыйынтык кайталанарына ишенебиз. Кийинки каршылашы казак балбаны Эрнур Фидахметов. Былтыркы Улан-Батордагы Азия чемпионатында Жоламан менен бир торчого жайгашып, жарым финалда жолугушкан. Анда биздин балбан ишенимдүү түрдө 6-1 эсебинде жеңишке жетип, финалга аттанган эле. Ал эми Эрнур Фидахметов коло медаль үчүн күрөштө монголиялык балбанды жеңип алган. Эрнур менен анын бир тууганы эгизи Эрнар Фидахметовдарды алмаштырбайлы. Экөө тең өсүп келе жаткан балбандардан. Жоламанга каршылык көрсөтүүгө азырынча эртерээк да болушу ыктымал. Калган каршылаштары чоңдор арасында мыктылыгын азырынча эл аралык деңгээлде көрсөтө элек. Ушул аталган спортчулар кандайдыр бир туруштук бериши мүмкүн деп болжоп коелу. Демек биздин балбанда 2-чи алтынын алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Оор атлетчи Иззат Артыков 2016 жылдагы Рио Олимпиадасындагы ага байланыштуу допинг чыры боюнча КТРК спорт телеканалына берген маегинде айтып өттү. Эске салсак, Артыков Бразилияда өткөн Олимпиада оюндарында 69 кг салмагында чыгып, булкуп көтөрүүдө 151 кгды, түртүп көтөрүүдө 188 кгды багындырып, суммада 339 кг менен коло медальга жеткен. Бирок ал Кыргызстанга келгенден кийин андан допинг табылганы белгилүү болуп, медали артка алынган. Балбандын айтымында допинг тууралуу биринчи жаңылыкты машыктыруучу Үсөнкан Майназаровдон уккан. Орозо маалында жалган айтпай турганын, алар эч кандай допинг колдонбогонун белгилеп, жөн гана флеш энергетигин ичкенин белгиледи. Бул көрүнүш биздин спортчуларды көрө албагандыктан болду деп ойлойм. Бизде 1980 жылдан бери медаль болгон эмес эле. Анда мен Бишкекте элем, боюнда бар жубайымды алып айылга бараткам. Машыктыруучумдан башка эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Мелдештен соң мен 1,5 жыл стрессте жүрүп, эч нерсе кылгым келбей, эч ким менен сүйлөшпөй калгам. Жаңы төрөлгөн кызым менен ойноп балаксыгам. Мелдешке чейин франциялык спортчу Кинг Матам ашканада менин жанымда отурган. Ошол маалда жаңыл окуяга чыгып калып, машыктыруучулардын бардыгы анын жанына барган. Мен жалгыз элем. Өзүмө тамак алып коюп чайга кеткем. Француз жанымда отурган. Калганы бир гана Кудайга белгилүү. Балким ошол бир нерсе аралаштырып койдубу, деди Артыков. Кандай болгон күндө да Артыков Олимпиадада медаль алуу мүмкүн экенин кыргыз спортчуларына көрсөткөн балбан. Бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Спортчуларыбызды колдоп комментарий калтырууну унутпаңыздар.